Гирудотерапевт Календаров Эрнест Таирович. Сүлүк менен дарылоо, элдик медицина. Гирудотерапия сүлүк менен дарылоо деген маанини билдирет. Сүлүк менен дарылоо 18-19 кылымдарда өнүккөн. Абу Али ибн Сина, Гален, Гиппократ сүлүктү өтө баалашкан жана аны доктурдун жардамчысы деп аташкан. Сүлүк менен дарылоо биринчиден ооруларды алдын алуу максатында колдонулган. Инфаркт, инсульт, гипертония, тромбофлебит шлакка толгон организмди тазалайт. Экинчиден көбөнөкөткө айланган ооруларды дарылоодо пайдаланылган. Боор, бөйрөк, жүрөк, кол, бут, муундардын ооруларын. Үчүнчүдөн косметикалык максатта сулуулукту жакшыртуу жана бетти жашартууда колдонулган. Себеби сүлүктүн секрети бетти агартат, тазалайт, өңдү ачат, кандын бетте жүрүшүн тездетет, угри жана тактарды кетирет. Бизге келген пациенттерге, оорукчан адамдарга өзүнчө жеке мамиле кылабыз. Ар бир адам оорусуна эң биринчи анализге жөнөтөбүз. Оорукчан адамдар өздөрү атайын белгилүү жерлерге барып анализ алып келишет оорусу боюнча, мындай ооруларга. Жана ошол ооруга жараша биз сүлүктөрдү белгилеп коебуз. Бизге көптөгөн оорулар менен келет. Айрыкча ондай экзема, псориаз ооруларга эң биринчи монтип боорго коюлат. Боорго коюштук менен боордогу вирустар, боордун кызматын эмне десе, адамдын организмдеги кандарды фильтрлеп тазалайт. Анткени ошон үчүн эң биринчи биз боорго коюлат ар бир ооруда. Боорго коюлгандан кийин ошол чыккан экзема, псориаз болобу, ошолордун үстүнө коюлат. Россия падышачылыгында аялдар көп колдонгон, операциясыз, химиясыз. Мусулман элдеринде сүлүк 14-кылымдан бери колдонулуп келет. Себеби пайгамбарыбыз үммөтүнө жана сахабаларына өзү сунуштаган. Сүлүктүн бузук, жаман кандарды сорот деген түшүнүүнөн дагы анын без тамырларды тазалоосу да, оозунун шилекей бездериндеги 120дан ашык ферменттери да чоң кызмат аткарат. Сүлүк коюла турган жерде биринчи таза жылуу суу менен, же болбосо перекс водород менен 3%, 5% перекс водород менен сүртүп тазалап алабыз денени. Денени тазалабасак, денедеги жыттарга, денедеги терге сүлүк жармашпай коюшу мүмкүн. Сүлүк тиштегенден кийин 20 минутадан баштап 40-45 1 сааттын тегерегинде сүлүк өзү түшөт. Сүлүк тиштегенден кийин 5 минутадан 3 минуттан тегерегинде ошол терини тешип, теридеги лимфатический сосудка барып, шилекейлери поканалуу барып, именно денеге өзүнүн гируда деген ферменти бар, ошону чачат. Ал гируда ферменти бир эле заматта канды суюлтканга жетишет, отекторду кетиргенге, аллергияларды кетиргенге. Сүлүк аялдарда гинекологиялык жаатында дагы өтө көп кеңири колдонулат. Мисалы үчүн миома, эндометрий ооруларында, кист ооруларында, жөнөкөй эле воспаление ооруларында дагы өтө жакшы жыйынтыгын берет. Мына азыр биз именно ушул женский оорудагы эң белгилүү болгон точкалардын бирөөсүнө сүлүктү койдук. Сүлүк коюлуп, пациент өзү сүлүк лечение алып жатканда эч кандай каражат керектелбейт. Только сүлүктү коебуз. Сүлүк түшкөндөн кийин буну таза медицинский стерленген каражаттар менен жабдуулап перевязка кылып коебуз. Ошон менен сүлүктүн лечениясы бүтөт. Төмөндөгү ооруларда сүлүк колдонуу эң жакшы натыйжаларды берет. Бөйрөк жетишсиздиги, почечная недостаточность, өттөгү таштын пайда болуусу, полиартрит жана бардык муун оорулары, травма жана операциядан кийинки абалда коллоиддик тырык, нейродермит, өнөкөт талыгуу синдрому, лимфостаз, менин ишемикалык оорусунда, Паркинсон оорусунда, уйку артериясындагы атеросклероздо, инсульттан кийинки абалда, калкан сымал без ооруларына, остеохондроз, өнөкөт пневмония жана бронхиалдык астма, гепатит, геморрой, пиелонефрит, бөйрөк кистасы, бөйрөктөгү таштардын пайда болуусу.
Бул сүлүктөрдү адамдын денесине коюла турган стандарт сүлүк деп коет. Башка баш ооруларына жана остеохондроз ошондой учурларда бул денеге коюла турган стандарт сүлүктөр. Бул сүлүктөрүбүз болсо косметологический сүлүк, бул жүзгө, адамдын жүзүнө коет. Буларды коюштукта, жүзгө коюштукта эмне болот, эмне жардамын берет? Бетке коюштук менен беттеги кан айланууну жакшыртат, бетти агартат, тунартат, жана беттеги дактарды кетиргенге, угрилерди кетиргенге жакшы жардам берет, вырыштарды кетирет, жана жүздү жашарта турган косметический сүлүктөр болот. Гиридотерапиянын универсалдуулугунун сыры, эгер сүлүк денедеги дарттын чектине туура коюлса, анын шилекейиндеги керектүү ферменттер оорга мүчөгө тез таасир берет. Мындан сырткары сүлүк энергия берет. Ал өзүнөн биоэнергия чыгарат жана аны жабышкан денеге жаят. Мындан улам адамдагы энергия берүүчү органды жана клеткаларды кайра калыбына келтирет. Тагыраак айтканда, энергия алмашууну камсыз кылат. Кан айлануу системасына, кандын жүрүштүгүнө тосук бергендер, тромбтор жана шлактар жана холестерин кан айлануу системасын бузат. Кан айлануу системасы бузулуштук менен эң коркунучтуу болгон бүгүнкү күндө инсульт, инфаркт ооруларына алып барат. Сүлүк менен дарылоодо именно ошол кан айлануу системасын жакшыртып, мондай тромбторду эритүүчү сүлүктүн шилекейинде ферменттер бар. Ошол ферменттер бул шлактарды тазалайт. Шлактарды тазалап, кийинки кайра таза кандардын жүрүштүгүнө жакшы жардам берет, жол берет. Кийин кайрадан тромбтордун пайда болушуна мүмкүнчүлүк жол коюлбайт. Сүлүк менен дарылоонун натыйжалары: кан, лимфа жана клеткалардагы суюктуктардын циркуляциясын нормалдаштырат. Кандын коюлануусу, мунун натыйжасында пайда болгон тромбторду денедеги оору, шишик, ишемияны кетирет. Артериалдык кан басымды нормалдаштырат. Ушундан улам жашоо үчүн зарыл болгон органдардын ишин жандандырат. Баш жана мээни, жүрөк миокардын, эндокриндик бездерди, ички органдарды, кармап кыймылдатуучу мүчөлөрдү, тарамыш, сөөк жана тамыр сыяктуу. Тромбторду залалдуу шишикти, опухоль жана жараларды соруп алат. Иммунитетти көтөрөт. Экиги динамикасын, физиологиялык жана биохимиялык көрсөткүчтөрдү күчөтөт. Күчтүү рефлексогендик таасирге ээ. Игла рефлексотерапиянын кызматын аткара алат. Организмдеги энергияны турукташтырат. Маанайдын бир калыпта болушун камсыздайт. Көңүл чөгөттүктөн, стресс жана депрессиядан арылтат. Жыныстык жөндөмдүүлүктү күчөтөт. Гиридотерапевт Календаров Эрнест Таирович. 5 жыл, 6 жыл болуп калды го дейм, инсульт алгам, микроинсульт. Анан дарыланып, врачтардын деле дарысын дарыланып жүрдүм. Анан бирок сүлүк менен дарыланып атам 6 жылдан бери. Дары ичпей калдык. Таблетка, капельница албайм. 1 жылда 2 жолу сүлүк алып турам. Миомадан жакшы болдум, кистадан. Траничный дешке сук деген ошол жагыма, бетке, көзгө бардык жака салдырам. Сүлүктүн дарылыгы аябай жакшы. Буттун варикоздорго да жакшы. Варикоз расширение менага. Азыр ушу кезде кызым бул жерден дарыланып атат. Жакшы, аябай обслуживаниясы жакшы экен. Бүгүн келип ыраазы болуп атам. Бул сертификат атайын биофабрикадан келгендиги тууралуу сертификат. Бул ар бир пиявканын чтобы таза экендиги. Жана медицинада 500гө жакын сүлүктүн түрү бар. Ошол 500гө жакын сүлүктүн түрүнүн 3 гана түрү медицинада колдонулган, адамдарга колдонулган пайдалуу сүлүктөр. Ал сүлүктөрдү атайын биологический фабрикаларда өстүрүп көбөйтүлөт. Ошол фабрикалардан бизге экспорт кылып келет. Ошол бир фабрикадан келгендиги тууралуу атайын сертификаттар менен келет кошо. Жана биздин өзүбүздүн иштеп жаткан ишибиздеги медицинага юридикалык жактан укуктар корголгон. Анткени бүгүнкү күндө сүлүк менен дарылоо жана кан чыгарууда медицинада колдонулбастан элдик дарыгерликте колдонушат. Ошон үчүн бул элдик дарыгерлик боюнча сертификат. Башка Европада, мисалы Россияда сүлүк менен дарылоодо лечение с пиявками бул медицинада кеңири колдонушат.
Биздин Кыргызстанда элдик медицинага таандык болгон ушу сүлүк менен дарылоо, кан чыгаруу, жана күйгүзүү, ысык суукту дарылоо, булардын баардыгы элдик медицинада бизде колдонулуп келет. Ошон үчүн биз сунуш кылабыз дарыланууда атайын гирудотерапевттер, атайын специалисттер жана ошол сүлүктүн сертификаты менен болгон сүлүктөр менен дарыланууну биз сунуш кылабыз. Анткени сүлүктөрдөгү кичинекей ферменттер бир эле жолу колдонулат, как одноразовый шприц сыяктуу. Кайра улам колдонулууга болбойт. Ошон үчүн атайын специальный сертификаттар менен же болбосо медцентрлерден дарыланууну биз сунуш кылабыз. Жаратуучубуз сүлүк куртту жаратып, алардын дозасын керектүү өлчөмдө, салмакта түшүүсүн өзү камсыздай турган кылып жараткан. Сиздерге Аллахтын тынчтыгы жана берекеси болсун. Дартыңыздарга, даба ооруларыңызга жаратуучубуз шыпа берсин. Гирудотерапевт Календаров Эрнест Таирович